Бүгүн Кыргызстанда укук коргоо системасы санариптик өнүгүүнүн жаңы баскычына өтүүдө. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы заманбап технологияларды ишке киргизип, адилеттүүлүктү ачык, тез жана жеткиликтүү кылууда. Бул өзгөрүүлөрдүн алдыңкы сабында укук мамлекеттик мекемеси турат. Кылмыштарды эсепке алуу, көзөмөлдөө жана электрондук иш долбоору. Башкы прокуратура тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестри жана анын модулу электрондук иш иштелип чыккан. Кылмыштардын бирдиктүү реестри, пробация, соттук экспертиза мамлекеттик каттоо кызматы менен интеграцияланып, ал эми сот органдарынын Сот 2.0 маалыматтык системасы менен үстүбүздөгү жылдын 2 кварталында интеграциялоосу каралган. Кылмыштардын бирдиктүү реестри бул Кыргызстандын аймагында катталган бардык кылмыштарды камтыган автоматташтырылган система. КБРди 5000ден ашуун укук коргоо органдарынын кызматкерлери, анын ичинде прокуратура органдары, Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы, мамлекеттик бажы кызматы колдонушат. Система маалыматтардын реалдуу убакыт режиминде алмашуусун камсыздап, тергөөнүн натыйжалуулугун жогорулатат жана прокурорду көзөмөлдү бекемдейт. Кылмыш жөнүндө билдирүү келип түшкөн учурда 102 кызматынын оператору аны өз алдынча 102 модулунда КБР системасында каттайт. Мында ар бир инцидентке автоматтык режимде адамдын катышуусуз тергөөгө чейинки текшерүүнүн уникалдуу номери ыйгарылат. Тергөөчү жүргүзүлгөн процессуалдык аракеттерди каттап, маалыматты системага токтоосуз киргизет. Бул маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылат. Прокурор иштин материалына ыкчам кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, көзөмөл жүргүзөт. Укук коргоо органдары шектүүнү тез арада кармап, ар бир аракетти КБРге киргизип турат. Тергөө аяктаганда прокурор тергөө бөлүмдөрүнүн иши боюнча толук статистикалык маалыматка отчеттук модуль аркылуу жетет. Бул тергөөнүн бардык этаптарында бирдиктүү эсепке алуу жана көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. 100дөн ашуун процессуалдык аракеттер автоматташтырылып, документтердин формалары КБР аркылуу түзүлүп, милдеттүү түрдө катталат. Сот кылмыш боюнча бардык керектүү маалыматтарды КБР системасынан алат. Бул маалыматка тез жетүүнү камсыздап, ишти натыйжалуу кароого жардам берет. 2025 жылдын 20 февралында башкы прокуратура менен сот органдары өз ара аракеттешүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. КБР жана Сот 2.0 системасынын интеграциясы маалыматты ыкчам алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп, кылмыш ишин кароо процессин жакшыртат. Кылмыштардын бирдиктүү реестри, адилет жана калыс сот адилеттигинин кепилдиги. Укук бузуулардын бирдиктүү реестри жана төлөм укуктук порталы. Бул Кыргызстандын аймагындагы бардык укук бузууларды натыйжалуу эсепке алуу үчүн иштелип чыккан заманбап тутум. Тутум ачык айкындуулукту камсыз кылууга, жарандар жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү контролдоону жогорулатууга жана жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Анда 43 негизги мамлекеттик контролдоочу органдар иштейт жана колдонуучулардын саны 20 000ден ашык. Башкы прокуратуранын көзөмөл функциялары жана системага натыйжалуу алгоритмдер салынгандыгына байланыштуу укук бузуучуларга салынган айып пулдардын төлөнүшү акыркы 3 жылда кыйла жогорулаган. Жол кыймылынын аймактарынын биринде айдоочу жол кыймылынын эрежелерин бузуп, тыюу салынган белги жанганда өтүп кетти. Милициянын кайгуул кызматынын кызматкерлери укук бузууга тез чара көрүп, айдоочуну токтотуп, укук бузуу боюнча маалыматтарды катташат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери укук бузуулардын бирдиктүү реестринин маалымат базасына туташтырылган мобилдик планшетти колдонушуп, бул укук бузуучулар транспорт каражаттары жана алардын ээлери тууралуу маалыматтарды ыкчам алууга мүмкүнчүлүк берет. Бардык маалыматтар, анын ичинде укук бузуу, окуя болгон убактысы жана жери тууралуу маалыматтар реалдуу убакыт режиминде тутумга киргизилет. Эгерде укук бузуучу айып пулду төлөөдөн баш тартса, инспектор тутум аркылуу маалыматтарды сот органдарына мажбурлап, өндүрүү үчүн өткөрүп берет. Натыйжада сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан укук бузуучуга өлкөдөн чыгууга чектөө коюлушуна же башка мажбурлоо чаралары колдонулушу мүмкүн. Укук бузган айдоочуга айып пул салынат. Ал айып пулду дароо төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Төлөм коду төлөм укуктук порталында, ошондой эле укук бузуу жөнүндө түзүлгөн протоколдо көрсөтүлөт.
Бул чаралар контролду күчөтүүгө, жоопкерчиликти жогорулатууга, мыйзамдуулукту камсыз кылууга жана Кыргыз Республикасынын жарандардын укуктук аң сезимин көтөрүүгө багытталган. Укук бузуулардын бирдиктүү реестри жана төлөм укуктук порталынын киргизилиши укуктук тартипти бекемдөөгө жана биздин өлкөнүн өнүгүшүнө көмөктөшөт. Электрондук документ жүгүртүү системалары жана кадрларды эсепке алуу. Башкы прокуратура тарабынан электрондук документ жүгүртүү системасы иштелип чыгып, биздин сет платформабыз бир нече мамлекеттик органдарда иштеп жатат. Анын ичинде Конституциялык сотто, ички иштер органдарында, жазаларды аткаруу кызматында, юстиция жана коргоо министрликтеринде, бажы кызматында жана башкаларда. Ишкердик субъекттерин текшерүүлөрдү каттоо системасы. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан коюлган талаптарды аткаруу максатында ишкердик субъекттерди коргоо үчүн башкы прокуратура тарабынан ишкердик субъекттерин текшерүүлөрдү каттоо системасы иштелип чыккан. Анда бардык ишкерлерди текшерүүчү органдары пландаштырылган жана пландан тышкары текшерүүлөрдү каттап, жалпысынан 5 органдардын 2118 кызматкери иштеп жатат. Юстиция министрлигинин маалыматтык системалары. Башкы прокуратура тарабынан юстиция министрлигинин пайдалануусуна 20га жакын маалыматтык системалар, базалар жана башка маалыматтык ресурстар иштелип чыгып берилген. Анын ичинде ченемдик укуктук актыларынын борборлоштурулган маалымат базасы, адвокаттардын реестри, эксперт, мобилдик көзөмөл, күрөө, пробация жана башкалар. Ички иштер министрлигинин маалыматтык системалары. Башкы прокуратура тарабынан Ички иштер министрлиги муктаж болгон бир топ системалар иштелип чыккан. Анын ичинде куралдардын реестри, ички ведомстволук баалоо, смарт мигрант, издөө, ыкчам маалымдама картотекасы жана башкалар кирет. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык системалары. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы үчүн КБР статистикасы, мониторинг системасы, тапшырмаларды интеграциялоо, скут, кырдаалдык долбоор жана башка маалыматтык системалар иштелип чыккан. Башка мамлекеттик органдардын ведомстволук маалыматтык системалары. Жогорудагылардан тышкары, башка бир нече мамлекеттик органдардын сет жана башка ведомстволук маалыматтык системалар, расмий сайттар иштелип чыгып, ишке киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жана ага караштуу укук мамлекеттик мекемеси өлкөбүздүн санариптик өнүгүүсүнө өз салымын кошуп, укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардын системаларын жаңы деңгээлге чыгаруусун улантууда. Аталган маалыматтык системалар мамлекеттик бюджеттен каржыланбастан прокуратурада үйрөтүлгөн IT адистердин күчү менен иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы мыйзамдуулуктун биримдигин жана чыңдалышын камсыз кылуу менен инсандын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын электрондук чөйрөдө коргоп, ишенимдүү келечекти түзүүдө.